Саламатсыздарбы клубтун окурмандары, көрөрмандары. Карантин башталгандан бери Бишкекте үй бүлөлүк зомбулук фактылары 62%га өскөнү белгилүү болду. Аймактарда деле абал көңүл жылытарлык эмес. Мына бүгүн биз ушул темада талкуу уюштурууну чечтик. Алгач мен талкуунун катышуучуларынын аты жөнү менен тааныштырып өтөйүн. Бул Ата Мекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко, Ата Мекен фракциясынын лидери Айсул Мамашева жана Кризистик борборлор ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева. Алгач сиздерге ыраазычылык билдирем биздин программабызга катышууга макулдугуңуздарды бергениңиздер үчүн. Жана талкууну баштаганга чейин биз ушул кризистик борборлордун учурда иштеп жатканы боюнча чакан видео даярдаган болчук. Ошону көрүп алалы. Андан кийин талкууну баштайбыз. Мы сами, как в кризисном центре, понимая, что в любом случае для населения понадобится психологическая помощь, 26 марта мы запустили сеть оказания психологической помощи. Не только по вопросам насилия, семейного насилия. Мы запустили сеть в целом для всех граждан. Когда человек, например, говорит о том, что ему нужна помощь именно продуктами питания, да, наши консультанты пытались спросить, а еще какие проблемы, да, например. Вот. И когда человек говорил о том, что есть проблемы в семье, то выяснялось, что есть случаи семейного насилия тоже. Когда мы выезжали за пределы Бишкека, там нас возвращали, мы выходили из ситуации и искали людей, которые смогут с пропуском проехать. И мы с пропусками проезжали, потом привозили этих женщин. Спасибо, например, моим друзьям тоже, кто смог тоже в это время помочь. И я хочу сказать, что кроме этого мы еще обращались в республиканский штаб. Там есть группа волонтеров, которые развозят гуманитарную помощь. Они тоже нам помогали ездить к этим женщинам. В Бишкеке у нас нету кризисного центра, например, с убежищем, кроме Сизима. Но Сизим он закрыт на карантин, да? И поэтому мы обратились к бизнес-сообществу. У нас уже очень такой хороший опыт есть работы с бизнес-сообществом. И они смогли нам помочь. И, те женщины, которые оказывались в особо критических ситуациях, и ситуация складывалась даже угроза жизни и здоровью, мы их просто-напросто снимали им съемные квартиры и перевозили их туда. У нас есть место, где женщина может проживать, где, может быть, она обеспечена питанием. И со стороны бизнесменов, те, которые средства к нам поступают, мы уже покупаем самое необходимое. То есть это детское питание, памперсы, гигиенические принадлежности для женщин. Женщины стали обращаться. Это очень важно, да, и я тоже хочу передать, чтобы женщины не ждали, чтобы они не ожидали, что насильник изменится. На самом деле выход из ситуации есть, и поэтому надо обращаться за помощью. И есть сеть этой оказания психологической помощи, пусть обращается, да. Мен алгачкы эле ушул суроону Гүлбарчын сизге бергим келип жатат. Негизи ушул карантин башталгандан бери кризистик борборлорго кайрылгандардын саны канча эсеге өстү жана кимдер жардам сурап кайрылып жатышат? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 14 кризистик борбор бар. Бирок карантинге байланыштуу санитардык, эпидемиологиялык эрежелерди сактоо үчүн, баягы бири-бири менен байланышты азайтуу үчүн кризистик борборлордун бардыгы иштеген жок. Себеби бул өтө кооптуу. Биздин психологдорубуз, 14 кризистик борбордун психологдору онлайн түрүндө консультация бергенге өтүштү.
Бишкек шаарынын коменданты айткандай, бул 60 эсеге үй бүлөлүк зомбулук көбөйдү. Гүлбаршын, сизге угуп жатабы? Аны коргой турган башка туугандары болсо, алар менен байланышып, кеңешип, ошо байланышты көбүрөөк азайтып, бирок ошо жабыркап жаткан аялды коопсуздандырганга аракет кылдык. Күнүнө ар бир республикада, аймактарда кыргыз тилдүү, Бишкекте орус кыргыз тилдүү психологдор иштеп атат. Күнүнө 5-6-10го чейин телефондук чалууларды кабыл алып, кайра багыттап, аларды ошо жерлердеги медицина кызматкерлери, социалдык кызматкерлер менен маселесин чечип бере турган кызматкерлер менен байланышуу иштери жүзөгө ашырылып жатат. Гүлбарчын, кечиресиз, жана байланыш начар болуп калып, учурда канча кризистик борбор иштеп жатканы бизге угулбай калды. Ошол жөнүндө кайра кайталап кетесизби? Учурда кризистик борборлор бардыгы иштеген жок. Анткени деген коменданттын буйругу бар, өлкөдө эпидемиологиялык абалды сактоо үчүн эрежелерди бузбагуу, адамдардын бул деген өтө кооптуу, адамдар бири-бири менен байланышып, аялдардын үйдөн чыгуусучу. Биздин 14 кризистик борбордо Связь пропала, да, кажется? Да, у меня тоже. Анда талкууну уланталы. Урматтуу депутат айымдар, сиздер мына эл өкүлдөрү менен иштеген адам катары айтсаңыздар, сиздерге ушул өзгөчө абал учурунда негизи жардам сурап кайрылгандар болдубу? Аялдардын арасында. Сөзсүз түрдө кайрылгандар абдан көп болуп атат. Өзгөчө ушул гуманитардык жардам сурагандардын саны аябай көбөйдү. Ошол эле учурда чындап эле үйдө отуруп калган мырзалар көбүрөөк, кандай десем, балким ушул экономикалык абалга байланыштуу зордук зомбулук фактылары көбөйүп кеткен, ушул бирден бир себептери ушул болду окшойт деп ойлойм. Ну, безусловно, я тоже уточню по Скажите, поводу пожалуйста, предыдущего вопроса. поступали ли вам обращения просьбой о помощи от граждан, чтобы... Наталья Владимировна, Мен кыргызча түшүнөм. Которые пострадали от семейного насилия. Можете не переводить. Я вопросы понимаю и хорошо понимаю, как раз на кыргызча жакшы түшүнөм. Значит, по поводу вопроса, который был задан, о жалобах, об обращениях населения. Конечно, период карантина и период чрезвычайной ситуации – это особенно сложный, тяжелый период. Никто не был готов, откровенно говоря, во всем мире. И мы не исключение, нашим гражданам непросто. Чтобы повысить эффективность работы Жогорку Кенеши и комитетов в этот период и не оставлять наших граждан без поддержки, без возможности обратиться, как председатель комитета я открыла отдельный электронный ящик правопорядок 7 gmail.com для того, чтобы все граждане могли обратиться в электронном формате. Могу сказать, что вот за время период карантина очень много обращений было. Совершенно разные тематики. И по пропускной системе, и разного рода личные обращения по вопросам медиков, милиционеров, выплаты. Но по семейному насилию хочу отметить, безусловно, люди официально обращаться зачастую боятся. Зачастую хотят такие факты, скажем так, укрыть. Поэтому были отдельные жалобы, и по каждой, конечно, мы реагировали. Но сама ситуация с тем, что семейное насилие, оно, к сожалению, остается проблемой для Кыргызстана. Плюс к тому же за период ЧП и карантина, когда люди заперты, условно говоря, в одной территории и часто просто разучились общаться друг с другом. Мужчины, не имея работы, да, собственно говоря, очень часто агрессию, вот какие-то свои эмоции вымещают на близких, на ближнем круге. Это женщины и дети. Они попадают, конечно, в самые уязвимые ряды.
И количество семейного насилия увеличилось существенно. Это только по словам коменданта города Бишкек Розалиева, мы говорим, на 62% возросло. Это я хочу отметить только зарегистрированные факты. Это только верхушка айсберга. Еще нет целой картины по стране, по регионам, что происходит. Учитывая тенденцию скрывать такие факты, да, не распространять информацию, я боюсь, что эти цифры по увеличению за период ЧП и семейного насилия, они больше, чем 62%. Поэтому, конечно, мы стараемся оперативно реагировать. Вот форум женщин проводил в видеоформате конференции, встречались, беседовали. Я обращалась к коменданту как председатель комитета по поводу того, чтобы рассмотрели вопрос о работе кризисных центров в период ЧП. Мы же понимаем, что, естественно, меры карантина соблюдать обязательно всем. Но в то же время, учитывая возросшие факты семейного насилия, жертвы насилия, даже в соответствии с законодательством, не только по морально-этическим принципам, они должны находить убежище, должны быть размещены в тех же кризисных центрах, то есть должна быть оказана помощь. Очень хорошо, что кризисные центры сориентировались и сделали онлайн поддержку, психологическую помощь. Это очень важно. Но при этом, при всем, боюсь, что она не может достичь всех, да, особенно в наших регионах, всех женщин, которые нуждаются. Поэтому здесь нужны очень серьезные меры поддержки и со стороны государства, и кризисным центрам, и женщинам, детям, жертвам насилия. Ушу парламентте деле негизи ушул маселе көтөрүлгөндө анан өкмөттөн сиздер кандай жооп ала алдыңыздар? Айсулуу Турусбековна, өкмөт негизи ушундай шартта аялдарга, балдарга кандай көмөк көрсөтүп жатат экен? Ушул боюнча жооптор болдубу? Өкмөт, чынын айтсам, даяр болгон жок мындай абалга. Наталья Владимировна жаңы эле айтып кетти. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, кризисный центрлер жөнүндө маалыматты дагы аз жарандар билишет. Билгендер кайрылышат, бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө болгону 4 кризистик центрлер иштеп атышат. Ушул абалга карата тилекке каршы көп ушул үй бүлөлүк зоордук зомбулуктан жабыркаган биздин айымдар эч жерден жардамды күтпөй ушундай абалда мындай сабырчылык менен эле үйдө чыдап отурушат тилекке каршы. Биз өкмөткө кайрылганда биз бул өкмөт жооп берген, иштеп атабыз, чараларды көрүп атабыз, аракет кылып атабыз деп, бирок ушул тилекке каршы ушул бизде госсоцзаказ боюнча мыйзамыбыз бар. Ушул кризистик центрлердин ушул мамлекеттик казынадан каржылоосу бир жылда бир июньдабы же июльда узартылат. Бирок ушул бүгүнкү абалда бул иштерди ушул именно госсоцзаказ боюнча иштөө жумуштарын узартылыш боюнча эми иштейбиз деген убаданы беришти. Дагы ушул каржы маселесин чечип бергенге аракет кылабыз деп, каржы булактарын издейбиз деп чечимди чыгарышкан. Азыр негизи ушул көпчүлүк ишканалар иштебей калгандыктан дагы өлкө казынасы дагы толбой калары менен айтылып атат. Ушундай шартта пенсияны төлөө дагы, жөлөк пулдарды төлөө дагы негизи кыйынчылык жаратат деп өкмөт айтты июнь айынан баштап. Ушундай шартта кандай деп ойлойсуздар? Негизи ушул зомбулуктан жабыркаган аялдарга реалдуу эле жардам болобу же бул жөн гана убада бойдон калабы? Наталья Владимировна. Я тогда, да, по этому поводу тоже скажу. Действительно, Айсулу Турусбековна абсолютно права. Не раз мы поднимали вопрос о финансировании кризисных центров, вообще всей инфраструктуры помощи жертвам насилия перед правительством ставили, но работа идет, на мой взгляд, крайне неэффективно и слабо. Но что такое на страну 14 кризисных центров? Более того, многие из них, это ведь поддержка не со стороны государства, да, это со стороны неправительственных организаций прежде всего. То есть государственных и муниципальных кризисных центров катастрофически не хватает, практически нет.
В городе Ош, в городе Бишкек муниципальный кризисный центр, допустим, есть. Большинство действительно значит, госсоцзаказе работают. Мы этот закон, женщины-депутаты, очень сильно поддерживали и продвигали, чтобы государство выделяло таким организациям, как кризисные центры, центры по работе с детьми с инвалидностью и так далее, деньги. Сейчас, слава богу, есть 14 центров, но это все равно недостаточно, и они себя чувствуют незащищенными. Почему? Потому что с ними заключается договор. Раньше срок по закону определялся 1 год, мы увеличили этот период, но тем не менее каждый раз, например, это будет 2 года или 3, им нужно переподавать свою заявку, проходить конкурс и вновь претендовать на бюджетные деньги. И эта работа во многом, она нестабильна, то есть нет преемственности, эти центры уязвимы. Поэтому этот вопрос нужно решать. Я считаю, законодательно усилить и сделать прямую поддержку государства, не только через конкурсный отбор, а напрямую финансировать на местном уровне, на государственном и услуги психологов, и наличие самих кризисных центров. Это во-первых. И во-вторых, действительно, вы правы. Сейчас очень тревожная ситуация по бюджету. На следующей неделе мы приступим к рассмотрению отчета правительства бюджета по буквально вот недавним заявлениям. Порядка 20 миллионов, 30 миллиардов выпадения. На 10 миллиардов правительство изыскало на сегодняшний момент по сокращению расходов по заявлению правительства средств, но все равно таким образом порядка 20 миллиардов, получается, выпадение остается. Понятно, что эта ситуация тяжелая, сейчас правительству необходимо изыскивать средства. Доноры международные заявляют о большой программе поддержки и так далее. И сейчас нужно максимально сокращать расходы государства на содержание большой армии госчиновников. Максимально сокращать ненужные пустые управленческие звенья, ни к чему не приводящие, неэффективные. То есть изыскивать средства внутри и правильно распоряжаться международной помощью. Защищенные статьи, считаю, должны в первую очередь профинансированы быть. То есть пенсии, пособия, они бьют по самым уязвимым слоям. Здесь задержек или, допустим, невыплат быть не должно, поскольку это приведет не только к ухудшению социально-экономической ситуации, но и к ухудшению политической ситуации, это очевидно. Поэтому защищенные статьи в первую очередь, как угодно, срезать бюджетные расходы на чиновников и обязательно выплачивать. А кризисные центры, конечно, то есть достаточно сложная ситуация по финансированию, но в бюджете заложены средства через госсоцзаказ. Я думаю, здесь сокращать финансирование на соцблоки, на кризисных центрах нельзя, поскольку это тоже касается самых уязвимых слоев населения. Здесь приоритеты государства должны быть на социально ориентированную политику, то, как записано в нашей Конституции. То есть защитить прежде всего самые уязвимые слои. Туда попадают жертвы насилия в том числе. Спасибо. Соцблокту кыскартпоо боюнча, ушул каржы маселесин кыскартпоо боюнча биз дайыма бул маселени көтөрөбүз, депутаттар, анткени өзүңүз да түшүнөсүздөр, соцблок өзгөчө абалда абдан мындай муктаж болуп атышат соцблоктогу. Ошон үчүн соцблокту таптакыр эле каржы маселесин эч кандай кестирткенге жол бербейбиз. Ошондуктан азыркы абалда сөзсүз мындай зордук зомбулуктан жабыркаган биздин айымдар бир эле донорлордун жардамы менен бүгүнкү күндө каржылап келатат. Ошол үчүн мен да донорлорго ыраазычылыгымды билдиргим келет, анткени бүгүнкү күндө ушул абалга карата бюджетке кандай десем таянганы мындай жол болбой атат. Рахмат. Мүмкүнчүлүк болбой атат. Гүлбарчын айым, сиз айтсаңыз, негизи эле азыр карантин узарат деп эле ушу болжомолдонуп атат жалпы эле негизи. Карантин узарганда демек ошол кризистик борборлордун иши токтоп атат да, негизи баардык санитардык гигиеналык шарттарды сактап, ушул кризистик борборлордун ишин жандантса болот беле? Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул жерде иштер мындай да алып барылып жатат. Бизге чалган учурда ушу үйдөн чыккан жокмун, контакттагы болгон жок, мени алып чыгып кеткилечи деп өтө ыйлаган учурлар да болуп атат аялдардын. Мына ошондой учурда биз
медицина кызматкерлерин дагы чалып, аларды маалыматты айтып, милицияны айтып, бардык санитардык гигиеналык нормаларды сактоо менен гана иштер өтө эле зарыл болгон учурда туугандарыныкына жеткирип, жакындарыныкына жеткирип, же болбосо өздөрүнүн дагы башка бир бош бара турган жерлери болгон учурда гана ушундай иштер алып барылып жатат. Ооруканаларга жеткирилип атат. Ооруканаларга барганда бардык санитардык гигиеналык норманы сактоо менен өзүнчө бөлмөлөргө ошо баягы бала менен эшикке чыгарып койгон учурлар да болуп атат. Аялын уруп туруп, же ошол маалда бала ооруп калган учурлар болуп атат. Ооруканалардагы балдар ооруканалары, мисалы 3-чү балдар ооруканасы өзүнчө бөлүнгөн, башка ооруларга кошпогон шартта тест тапшырмайынча ушундай кабыл алынган чаралар дагы жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө азыр узартуу боюнча ушу өкмөт менен, социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлиги менен, донорлор менен кризистик борборлор сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат да. Бул жерде коопсуздугун, психологиялык абалын камсыз кылуу жана ошол эле убакта бул ден соолугу, ошо жабыркап тарткан аялдын карантин убагы билесиздер, ашыкча аны менен байланыш, ошол аял башкалар менен ашыкча байланышып, өзү да ооруп калбаш керек да. Ошон үчүн телефон аркылуу дагы биздин психологдор дайыма ошол аял менен сүйлөшүп, ошо кризистик абалдан чыгарууга аракет кылган учурлар бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Рахмат. Бирок негизи жалпылап эле айтканда, өткөн жылкы мына статистиканы карап көрсөк, өткөн жылы 5000ден ашуун аял үй бүлөлүк зомбулукка кабылган экен. Негизи эле ушул карап көрсөк, ушул аялдардын 86% тосмо арыз жазып экен да. Кайра элечи, тосмо арыз жазып, анан ошонун негизинде иш кыскарып кетет экен. Айсулуу Турусбековна, айтсаңыз, биздин негизи мыйзамдар аялдарды мисалы канчалык мындай эффективдүү коргоп жатат? Реалдуу иш жүзүндө ошол мыйзамдар аткарылып жатабы? Реалдуу иш жүзүндө чынын айтсам жетиштүү аялдарга жардам бере албайбыз бүгүнкү күндө. Бирок ошол эле учурда Жогорку Кеңешке жаңы мыйзам сунушталып жаткан. Бул ушул зордук, зомбулукка мындай мисалы малынган адамды 48 саатка ушул түрмөгө отургузуу маселеси. Бул мера мурун бар болчу, бирок жаңы кодекстерде кирбей калды. Ушул мераны азыркы күндө киргизип атабыз. Ушул Жогорку Кеңеште бизде ушул айым депутаттардын форуму бар. Бүт айымдар менен биргеликте чогуу бул мыйзамды чыгарып, бүгүнкү күндө спецмераны киргизип атабыз. Анткени чындап эле бул бизге, сиз өзүңүз билесиз, ушул жылдын башынан баштап бир нече үй бүлөлүк зордук, зомбулуктан кийин ушул күчөп мындай өлүмдөр дагы көбөйдү. Ошол эле бул деген бардыгы кайсыл маселеден чыкты? Бул деген ушул мыйзамдын алы жоктугунан чыкты да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул мыйзамды күчөткөнгө аракет кылып, ушул мындай бүткүл системада болгон минустарды алганга аракет кылып атабыз. Ушундай чараларды, жаңы мыйзамдарды киргизип. Наталья Владимировна, вот скажите, пожалуйста, вот этот новый законопроект, который вы предлагаете, он как поможет вообще предотвратить насилие? Ну, я начну с того, что, видите, женщины-депутаты, наш форум активно работает. Еще в 2017 году мы предложили новую редакцию, был принят закон об охране и защите от семейного насилия. То есть в нем более четко и точно прописано, как должны государственные органы реагировать в случае семейного насилия. Госорганы, органы местного самоуправления, правоохранители, это во-первых. Во-вторых, было введено понятие охранный ордер.
То есть сотрудники правоохранительных органов, выезжая по жалобе, по сообщению о том, что вот такие факты семейного насилия есть, они составляют временный охранный ордер, который запрещает, например, вот приближаться, да, скажем, насильнику к жертве. Значит, есть в Уголовном кодексе статьи за несоблюдение норм временного охранного ордера. То есть это достаточно ответственно. Мы, конечно, рассчитывали, что в рамках гуманизации, принятия новых кодексов эта мера будет работать. Сам закон об охране и защите семейного насилия, он написан достаточно хорошо и грамотно и защищает права женщин. Но когда мы пришли, скажем так, к моменту исполнения, мониторинга того, как этот закон работает на практике, то есть мало написать хороший закон, вопрос в исполнении – это большая проблема. Мы провели мониторинг. Что выясняется? Временный охранный ордер не стал тем эффективным инструментом, как, в принципе, ожидалось. Почему? Потому что, значит, во многом, значит, насильник, ну, скажем, не соблюдая требований, он продолжает совершать действия насилия. Дальнейшие какие-то действия, то есть жертва не чувствует себя защищенной, оставаясь один на один после ухода милиционера вот с человеком, который совершает насилие. И, конечно, введение в 2019 году новых кодексов тоже внесло ряд новшеств. И вот эта норма, что милиционер может забрать и задержать до 48 часов человека, совершающего насилие, например, в ВВС или в СИЗО временно, в момент такого острого кризиса, агрессии, эта норма ушла из кодексов новых в 2019 году. Поэтому мы, обсудив и проведя полный мониторинг, как работает временный ордер, закон об охране и защите от семейного насилия, достаточно ли этих норм. Вот получив ужасную статистику, вот я скажу только, за 12 месяцев 2019 года, прошлого, было зарегистрировано 7045 проступков на почве семейного насилия. Но это действительно страшная динамика. Вот. И учитывая все эти факты, мы решили все же такую норму вернуть, то есть дать возможность правоохранительным органам до 48 часов в момент, скажем, вот, задержания и выявления того, что действительно человек совершает насилие, есть риск для жертвы, есть ряд случаев, его до 48 часов задерживать. Значит, в следственных изоляторах, в ВВС, в зависимости от разных регионов, есть ли такая инфраструктура или нет. То есть его помещают до 48 часов. Считаем, что пик кризиса, вот может быть это алкогольное опьянение, ведь очень большое количество случаев насилия идет в алкогольном опьянении. Эта норма позволит оградить жертву от насильника, снять вот этот момент кризиса, период. А дальше, конечно, по заявлению там уже включаются нормы Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального, где есть статьи за семейное насилие, за нанесение вреда тяжкого, менее тяжкого. Там уже идет регистрация заявления в едином реестре проступков преступлений, работают правоохранительные органы, доходит, скажем так, в лучшем случае до суда и так далее. То есть этот механизм есть, но на практике часто жертвы сами отказываются подавать заявление, потому что не хотят финансовую нагрузку в виде штрафа на семью, на свои же плечи взваливать, не хотят, значит, продолжать эту ситуацию. Иногда родственники оказывают сильное давление. И зачастую это женщины, которые отказываются в продолжении дел. Поэтому здесь важна информационная работа, чтобы этот закон, он в принципе работал. А законодательно мы считаем, дав такую возможность на 48 часов задерживать, мы сможем более эффективно, особенно в период кризиса, не допустить семейного насилия, продолжения насилия, не привести к каким-то тяжелым последствиям, изолировав насильника и жертву. И в конце концов мы обсуждали кризисные центры. Безусловно, этот же закон о семейном насилии, он позволяет и обязывает государство предоставлять убежище. Но почему жертва с детьми, женщина, должна искать убежище, да, срываться с места из своего дома, если насильник проявляет агрессию? Извините, скажем, я считаю, что лучше насильника изолировать временно, да, предъявить определенные требования и так далее, а женщину помещать в убежище как бы в крайнем случае, когда другого выхода нет. То есть не столько она должна покидать дом с детьми и искать пристанище. Спасибо. Жакында эле бир макала окудум, ошол жакта үй бүлөлүк зомбулукка жолдошу тарабынан кабылган аял ошо милицияга барып арыз жазганда, биз бул учурда окчойто чоң штраф салабыз, анан ушул штрафты кайра эле сиз өзүңүз төлөшүңүз керек болот. Ошон үчүн арыз жазбай эле коюңуз деп ошо милиционерлерден ушундай
кеңеш алыптыр да, анан ошонун негизинде арыз жазбай, арыз жазуудан баш тартып коюптур. Негизи жалпылап караганда негизи мына укук коргоо органдары ушул жактан суроо жаралат да, кызыктарбы негизи аялдарды коргоого, ушул үй бүлөлүк зорлук зомбулукту мындай алдын алууга, аны бөгөт коюуга кызыктарбы деген суроо туулуп жатат да. Ошого кандай ойлойсуздар? Сами правоохранительные органы, они заинтересованы ли в том, чтобы защитить женщин, вот, жертв? Как вы считаете? Опыт көрсөткөндөй тилекке каршы ушул биринчи иретте биздин мындай айтканда милицияда иштеген кызматкерлер көп учурларда ушул мисалы бул айым кайрылса, аял киши кайрылса эч кандай жардамды бербей, мындай жолдошу менен сүйлөшүп, ал же колуна акча берип коюу, же мындай боло берет да деп айтып койсо эле кетип калышат да. Ошондой учурларда абдан көп тилекке каршы. Соцсеттерди ачсаңыздар эле ар бир кишинин жок дегенде жанында жашаган ушул соседтери дагы айтып беришет андай случайлар боюнча. Тилекке каршы биздин мындай эркектердин ортосунда бир айтат го, бири-бирин түшүнүп, бири-бирге айор мындай аяшат да, өзгөчө аялдарды, балдарды аябай, ушул эмнегедир бул зордук зомбулукту өзүнүн үй бүлөсүн мындай кыйнап аткан адамды колдоп кетишет да, тилекке каршы. Анан ушундай учурларда абдан көп. Ошондуктан чындап эле биз айтып кеткендей, көп учурлар катталбайт дагы, көп биздин айымдар ишенбеген себебинен кайрылышпайт дагы, чындап эле заявление жазышпайт. Жазган учурда дагы сиз айтып кеткендей, кайра ушул айыппулдар менен кайра коркутушат. Ушундай учурлар абдан көп. Мына дагы бир мисал айтып кетейин. Ошто ушул өзгөчө ал учурунда комендант ичкилик ичүүгө, спирттик ичимдиктерди ичүүгө тыюу салды. Тыюу салып, анан ошо бир нече күндөн кийин эле кайра ошол буйругуну жокко чыгартып алды, анткени ишкерлер арызданыптыр. Бирок биз эмне себептен мындай чара колдондуңуз деп ошо коменданттын маалымат борборунан сураганыбызда, алар бизге кайрылган аялдардын саны көп болуп атат, себеби мына үйлөрүндө отуруп алып, жолдоштору баягындай алкоголдук ичимдиктерди ичип алып, анан ошонун айынан мындай үйдө дагы чыр-чатак болуп, ошон үчүн арызданып атат деп айтышты да. Анан ошон үчүн биз мына ичкиликти мындай убактылуу тыюу салып туралы деп ушундай буйрук кабыл алдык депчи. Анан ушул буйруктан дагы мындай укук коргоо органдары ошол мисалы үчүн жабыркаган аялдарга мындай укуктук жактан, мыйзам жактан мындай көмөк көрсөтпөй, мындай тескерисинче мындай ал мисалы ичкилик ичсе дагы, бирок ал ошол көйгөйдүн тамыры эмес да, көйгөйдүн тамыры ал адамдын өзүндө жатат да. Ошону мындай көз жазында калтырып атабы деген мындай таасир калтырат да. Ушул Гүлбарчын айым, айтсаңыз сиз, ушул кайрылган аялдар негизи эле ушул кимдер тарабынан көбүнчө зордук зомбулукка дуушар болуп жатышат? Анан анын себебин кантип? Мен ушул учурдан пайдаланып, биздин урматтуу депутат айымдарга аябай чоң ыраазычылык билдирет элем. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамды 48 саатка камоо мыйзамга киргизилип жатат. Бул абдан чоң утуш. Президент андан ары кол коет деген ишенимдемин. Анткени муну ошо үй бүлөлүк зомбулук боюнча милициянын аймактык тескөөчүлөрү иш алып барышат да. Алар аябай күтүшкөндө, анткени жаңы мыйзам боюнча үй бүлөлүк зомбулукка калган аял сөзсүз түрдө 102-ге чалыш керек. Күндүз чалганда ошо милициянын аймактык тескөөчүсү жанына дагы бир милиция менен келет. Түн ичинде саат 10дон кийин үй бүлөлүк зомбулук катталса, мобилдик топ келет да. Анан милициянын 3 саат
участокка эле ошо участокко алып келип үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамды деген кармаганга мыйзам боюнча 3 эле сааттык укугу бар да, алардын дагы ыйгарым укуктары чектелип калган да. Бизде көп эле окуялар болгон, милициядан кайра чыгаргандан кийин милицияң эмне кылып алды деп үйүнө келгенде кайра баягыдан да күчөтүп сабаган, силер милицияга чал дегенсиңер деп бизге кризистик борборлорго чалсак мына 3 сааттан кайра бошотту, кайра келип сабап атат деп ушу жаңы конуштардан түн ичинде такси менен ыйлап турган аялдарды карантин эмес учурда алып чыгып кеткен учурларыбыз болгон. Бул жерде мен айтат элем, ар бир ички иштер органдарынын бөлүмдөрүнө, райондук бөлүмдөрүнө критерий киргизилген. Айына, жылына канча коргоо ордерин берди дегенчи критерий турат, үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшөсүңөр деген критерий бар. Мен айтат элем, ушул ички иштер органдары баягы алып келип түшүндүрүү иштерин жасап, сөзсүз бирдиктүү реестрге каттап, кризистик борборлорго өздөрү жеткирген учурлар да бар да биздечи. Милиция менен биз аябай тыгыз иштешебиз. Бүгүнкү күндө ошо маселе сот иш сотко жеткенде болуп атат да. Сот органдарына келгенде жанагы 3 түрү бар соттук жазалоонун. 30 миңден 60 миңге чейин айып пул. Экинчиси оңдоп түзөө иштери, эгер айлыгынан канчалык бир процентте мамлекеттин эсебине акча которуп турат. Үчүнчүсү коомдук иштер деп коет, тазалыкка айыл өкмөтүнүн алдында ал күндө барып, мисалы 50 саат берсе, ошо 50 саатты күндө бөлүп алып, жумушунан кийин толтуруп соттун чечимин аткарыш керек да. Бирок ушу сотко келгенде биз ошо жабыркаган аялдар менен аябай кошо кыйналган күндөрүбүз болду. Анткени эң жеңил жазаны сотко келгенде берип коет. Мисалы коомдук иштерде берип койсо, ошо аялдар ушу эң күчтүү жаза 60 миң сомдук айып пул болуп эсептелинет. Ошо айып пул 60 миң сомдук айып пулга жетиш үчүн дагы, соттун чечимин алыш үчүн дагы соттун алдында толтура түшүндүрүү иштерин кечке айтып берип, кечке далилдеп басынган учурларда бүгүнкү күндө болуп атат да. Биз мамлекеттик машина бир кол болуп иштей албай жатабыз да. Мисалы ошо сотко чейинки өндүрүштө милиция кызматкерлери денесинде залалдар болсо, тактар болсо, аны соттук медициналык экспертизага жөнөтөт. Эгер денесинде тактар жок болсо, психологиялык, психиатриялык экспертизага жөнөтөт. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн алышат. Ошо аялдын өзүнүн түшүнүгүн алат. Ошентип атып, сот процессине далай кыйынчылык менен жеткенден кийин, сот процессинде жаза чаралары өтө күчтүү болбой, анан соттордун мамилелеринен дагы аялдар жабыркабай атат деп айтат элем. Кээ бир соттор бар, аябай жакшы ошо жерден профилактикалык үй бүлөлүк зомбулукка жасаган адамга профилактикалык акыл насааттарын дагы айтып, кичине сүр көргөзүп, соттун сүрү канчалык экенин билесиздер. Ошондой мисалы соттор болду. Анан ошол эле учурда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялды кайра улам процессти артка жылдырып, аны менен кошо тигил ал аял эмес, биз кошо кыйналган учурлар болду да. Ошон үчүн укук коргоо органдары эмес бүгүнкү күндө сот органдары, айыл өкмөттөрү коргоо субъектилери болуп эсептелинет. Ошол эле массалык маалымат каражаттары коргоо субъектилери болуп эсептелинет мыйзамга ылайык. Ушу идеологиялык жактан калктын аң сезими менен эркек адамдардын аң сезими бир оңдоо, жалаң позитивдүү, зомбулуксуз жашоо деген нукка бурушубуз керек болуп атат да. Бир кайра жаралуу, аң сезимде кайра жаралуу керек. Бир эле окуяны айтып берейин. Бизге 2 күн мурун телефондук чалуу болду 112 аркылуу.
баягы ижара акысын төлөп жашаган үй бүлө аялы 1 жаштагы 5 жаштагы баласы менен көчө комитетинен азыр элдин баары жумушсуз калды, көчө комитетинен жалдырап алып келген гуманитардык жардамды дейт. Кечке үйүндө уктап жаткан күйөөсү аялы алып келсе, алып барып тигил магазинге тамекиге өткөрөт экен. Ал тамакты балдарына, аялына ыра көрбөстөн бүгүнкү күндө карантинде зомбулуктун ого бетер бир аябай акылга сыйгыс түрлөрү пайда болуп атат да. Анан бир 20 килограммдайды өткөрүп койду дейт. Элестетиңиз, үй бүлөнүн жей турган тамагы. Анан биз балдарым таттуу жебей отурса, ошону карап отурсак, жана кесмени, вермишелди карап отурсак, аны өткөрүп атса, эмнеге өткөрүп атасың, токтот десе, аялын сабап туруп эшикке чыгарып койгон. Аялы милиция чакырса, милиция келгичекти бекитип алып качып кеткен, үйүн бекитип алып. Баягы аял балдары менен кесерип кечке эшикте тура берген да. Мына ушундай зомбулуктун бир өзгөчө башкача түрлөрү. Үй бүлөсүндө тамак аш турса дагы ошо тамак ашты кайра алып чыгып эшикке саткан бүгүнкү күндө биздин ушу жигит жарандарыбыз болуп атат да. Ошон үчүн калктын аң сезими менен иштеш керек болуп атат. Анан сөзсүз түрдө укуктук жаза бар экенин алар сезиши керек. Ошол эле учурда аял, зомбулукка кабылган аял, аны коргой турган өкмөт, мамлекеттик түзүмдөр бар экенин сезиш керек да. Ошол балдары менен кечке кесерип эшикте ачка тура берген экен, көчөдө өтүп бараткан жаш бала 112-ге чалыңыз деп айткан экен да. 112 кызматы, жардам бере турган кызмат бар экенин билген эмес экен да. Ыкчам жардамдар ошол аялга көрсөтүлдү. Милиция келип, баягы аялды машинага салып алып, күйөөсүн издеген да, үйдү ачыш керек, же ошо күйөөсүн алып кетип профилактикалык иштерди жүргүзөлү депчи. Мына ушундай бизде комплекс иш алып барылышы керек. Мына коронавирус ушу пандемиясы башталгандан баштап эле мына өкмөт жалпы тургундарды мындай үйдө болууга чакырды, санитардык гигиеналык абалды ушу шарттарды сактоого чакырып, байма-бай ушу социалдык роликтерди тартып, ушу жарыялап жатпайбы? Анан ушундай эле шартта ушул үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу үчүн ушундай бир кампанияны жүргүзсө болот беле өкмөт? Анткени ушу статистика азыр ушу көңүл жылтарлык эмес болуп атпайбы? Эльвира, да, тогда позвольте тоже на этот вопрос ответить по предыдущим. Действительно, вот Гульбарчен очень точно описала ситуацию, которая происходит по поводу реакции правоохранительных органов, да, но здесь на самом деле очень многое зависит от как бы личных качеств тех или иных представителей правоохранительных органов. Как и в любой сфере, есть ответственные и безответственные. Могу сказать следующее. В целом, вот по такой информационной статистике, правоохранительные органы реагируют, то есть они приезжают на вызов, они заявления принимают, сейчас им даны вот возможности задерживать до 48 часов, да, насильника и так далее. То есть определенные действия есть. Но мне кажется, в целом, вот я с Гульбарчен соглашусь, это такая психологическая проблема, гендерная, когда во многом мужчины допускают, да, что в принципе это в пределах нормы проявление насилия. Вот эта проблема решается, когда, к сожалению, касается это конкретно мужчин, чьи вот тех же сотрудников правоохранительных органов и так далее, чьи сестренки, сестры, да, дочери, родственницы попадают в такую ситуацию, достаточно сложную. Мы же видим, что очень часто, вот, например, даже, знаете, это не зависит от статуса там, занимаемой должности и так далее. Последнее время были обращения за период карантина. Высокопоставленные чиновники применяли насилие в отношении своих близких, там, женщин, жен и так далее. А недавно в соцсетях обращение молодого человека, который вот вступился, да, за женщину против семейного насилия, оно, мне кажется, получило большой резонанс. То есть понимание тоже приходит, но, к сожалению, ко многим мужчинам часто, когда касается их близкого круга. Я считаю, что здесь действительно вопрос борьбы с последствиями насилия, вот то, что сейчас делается на законодательном уровне и так далее, это только одна часть. Это, да, привести к ответственности, чтобы он не избежал наказания, чтобы другим было неповадно, как говорится.
Но есть и другая сторона. Вот я с Гульбарчин соглашусь, это профилактика. И вы правы вот в части роликов, да, сейчас действительно, ведь было подготовлено очень много таких хороших роликов с помощью неправительственных тех же организаций против семейного насилия. И женщины-депутаты, в частности, принимали активное участие. Значит, есть закон о государственной рекламе и социальной рекламе, где бесплатно они должны размещаться на телевидении. И как раз сейчас самое время, вот период, когда люди находятся дома, просматривают телепередачи и прочее, запускать такую информационную кампанию по профилактике семейного насилия. Это было бы очень действенным инструментом. И я думаю, что вот, в данном случае нужно об этом говорить, и правительству нужно как никогда сейчас запускать в том числе информационную профилактическую работу. Спасибо. Айсулу Турсбековна, айтсаңыз, азыркы учурда мына өкмөт ушул жабыркагандарга жардам берүү үчүн негизи тез арада кандай чараларды колдонуш керек? Тез арада сөзсүз Борбордун ишин жандантуу же кандай иштерди жасашы керек? сөзсүз түрдө кризистик борбордук центрлердин ушул жумушун кайра аларга уруксат бериш керек. Ушул экинчи фазага кризисный центрлерди сөзсүз түрдө киргизиш керек. Экинчи ирети сөзсүз түрдө ушул бюджеттен дагы жардам берүү маселесин чечиш керек. Анткени бул деле кризистик центрлер каражатсыз тилекке каршы иштей алышпайт. Анткени булардын толук кандуу жумушу жүргүзүш үчүн аларга да каражат керек. Анткени ушул кризистик борборго түшкөн айымдардын, балдардын жашоо тиричилигине дагы мындай камсыздаш үчүн аларга да акча керек. Ошол каражат маселеси. Анан мен толугу менен кошулам. Мен ушул эки коллегаларыма алдын алуу жумуштары абдан маанилүү. Бирок ушул сиз туура айттыңыз, гигиена боюнча абдан роликтердин көбөйүп баратат. Бирок ошол эле учурда үйдө отурган кандай ушул психологиялык жардам бере алабыз да, ушул биздин айымдарыбызга, өзгөчө балдарга. Анткени өзүңүз билесиз, үйүндө мисалы атасы энесин сабап аткан ортосунда баласы бар. Анын бардыгын көрүп алып, баланын психологиясына абдан чоң травма болот да. Ошондуктан ушул кантип ушул маселени чечиш үчүн өзгөчө ушул мектептерде кандай жумуштарды жүргүзүү, кандай политиканы жүргүзүү, ушул үй бүлөнүн ынтымагына чакыруу, ушул бири-бирин түшүнүп, айоор мамиле жасап, сабырдуулукка ушул жумуштар болбой жатат да. Чынын айтсам, ушундай бир Гүлбарчын айым айтып кеткендей, аң сезимин мындай калктын аң сезимин көтөргөн ушул роликтерди, фильмдер болобу, ушундай нерселерди жасаш керек да, сөзсүз түрдө. Ошол эле учурда өзүңүз көрүп атасыз, бүгүнкү күндө биздин милиция кызматкерлери, коргоо кызматкерлери 24 саат иштеп атышат. Ушундай зордук, зомбулук мындай фактыларга чыкканда дагы ошол биздин жарандар жагынан мындай көп агрессия болуп атат, өзүңүз көрүп атасыздар. Өзгөчө ушул бүгүнкү күндө биз бир нерсени түшүндүк. Врачтардын, милиционерлердин, биздин ушул мамлекеттик кызматкерлердин, биздин мугалимдердин статусун мындай аларга болгон биздин мамилебизди мындай башка нукка буруш керегин биз баарыбыз көрдүк. Ушул эң кризистик моменттерде булар бизди коргогонго, бизди дарылаганга келет экен да. Ошол үчүн биздин ушул мамлекеттик кызматкерлердин дагы статустарын, алардын мындай кандай десем, авторитетин, алардын коопсуздугун, мындай жакшы шарттарын камсыздоо үчүн буну дагы мамлекет камсыздаш керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Анан ушул кайра эле ушул статистиканы карап көрсөк, негизи көпчүлүк ушул зомбулукту жумушсуз
болгон биздин жарандарыбыз жасашат экен да. Ал эми учурда эми карантинге байланыштуу баягы жумуш ишканалары токтоп үйдө отуруп калдык. Анан ушундай шартта негизи карантин улана берсе дагы ошо үй бүлөлөрдүн ошо экономикалык абалы дагы начарлап ошо баратпайбы? Ушундай шартта мындай өкмөт кандай мындай чараларды колдоно алат деп ойлойсуздар? Же мисалы үчүн башка өлкөлөрдү алсак, ал жакта мисалы ошо санитардык талаптарды сактап, социалдык дистанцияны сактап, ошо ишканалардын ошо иштегенине уруксат беришти го. Балким Кыргызстан деле ошондой практиканы алып туруп, кайра жарандарга иштегенге мүмкүнчүлүк берсе, балким үйдө дагы мындай чыр чатактар азаябы деген дагы бир ойлор жаралып атат да. Наталья Владимировна, может, вы ответите? Да, ну, хорошо. Вы знаете, я думаю, что действительно, вот в связи с карантином, мы же все понимаем, социально-экономическая ситуация очень сложная, да, и вы правы, то есть без того количество безработных достаточно высокое, не критичное, но высокое по стране. Сейчас оно увеличится в разы. Количество людей, которые по разным причинам потеряли работу временно, а кто-то и в последующем на длительный период. Поэтому здесь действительно по статистике, к сожалению, среди лиц, которые не имеют работы, склонны к алкогольному опьянению часто, да, статистика по применению насилия, она самая высокая. И, конечно, это тревожный сигнал, да, то есть мы должны понимать последствия, и у правительства должна быть программа по стабильному выводу вот из этой затяжной ситуации социально-экономического кризиса. Мы недаром пытаемся добиться внятного ответа от правительства, до сих пор не получили, по антикризисной программе. Ведь это не просто выступление вице-премьер-министра через брифинги, который каждый раз дает какие-то порции информации. Через журналистов граждане, бизнесмены и депутаты, что интересно, должны получать какие-то вот обрывочные сведения. Единого нормального документа, как антикризисная стратегия, где четко прописаны планы вывода, в том числе, что мы будем делать по срокам вывода различных отраслей, по выплатам уязвимым слоям населения, по увеличившему количеству безработных лиц и, возможно, повышению пособия по безработице или облегченному способу выдачи пособия по безработице, сейчас в условиях ЧП должны быть совершенно другие процедуры регистрации, значит, на бирже труда, получить статус безработного, облегченные процедуры, ведь очень многие сейчас без работы. И для этого, я считаю, должны быть, значит, совершенно другие новые пособия достаточно введены, чтобы как-то людей поддержать в этот период, пока они в поиске новой работы. Вот такого плана с четким финансированием, в том числе, где есть уже предусмотренные деньги от международных организаций из госбюджета, где у нас есть провалы, да, чтобы мы четко имели представление. Вот такого плана мы не видели. Накануне вот отчета правительства мы до сих пор его не получили. Только заявления через средства массовой информации, брифинги отдельных представителей правительства. Я считаю, что это недопустимая ситуация. Должен быть план, должно быть видение. Я подозреваю, что его просто нет у правительства. Придет на следующей неделе премьер-министр с отчетом о работе правительства. Я думаю, все эти вопросы мы поставим, в том числе о работе кризисных центров, о безработном населении, да? О поддержке. Оппозиция, соответственно, вот как гражданина и депутата такова. Действительно, необходимо изыскивать еще раз все возможные средства, бюджетные, внебюджетные, внятно и точно разработать политику поддержки самых уязвимых слоев населения. В эту программу должны входить и предусмотренные не только каникулы налоговые для предпринимателей, мелких и средних. Мы знаем, наша экономика в основном держится на рынке услуг, на предпринимательстве, мелкий и средний бизнес. Это предоставление по кредитам каникул, да, это предоставление налоговых каникул, всевозможных отсрочек, это предоставление льготных различных возможностей финансирования, значит, разных отраслей жизненно важных для экономики. Это рассмотрение вопроса оплаты хотя бы 50%, хотя бы частично коммунальных услуг за период ЧП. Для уязвимых слоев населения это было бы существенной поддержкой. Да? Это соответствующие, значит, пособия по безработице, которые по упрощенному порядку и в достаточном размере должны выплачиваться на сегодняшний момент. Это ряд мер, которые мы будем требовать, озвучивать, поднимать.
И, безусловно, ведь и социально-экономическая ситуация тоже очень сильно влияет на вопросы применения семейного насилия. Это понятно. Поэтому такой ряд мер, да, он будет истребован у правительства, мы будем об этом говорить, добиваться. И в итоге мы понимаем, что кризис, конечно, по всему миру экономический, но планы выхода построили практически все государства, внятные и четкие, с системой выплат и так далее. Только мы не можем добиться от собственного правительства внятного ответа. Поэтому над этим тоже парламент должен работать и поставить достаточно жестко эти вопросы, я считаю. Спасибо большое. Наталья Владимировна айтып кеткендей, мен дагы кошумчалап койсом болобу? Наталья Владимировна айтып кеткендей, чындап эле антикризисный программаны депутаттар, жарандар дагы эле көрө элек. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, бир келе жаткан жылдарда биздин эң мындай көп тышкы карыздарды төлөгөн убактысы келип калды. Ошол эле учурда тышкы карыздардын каржылоо маселесин жылдырганга аракет кылуу, мындай алдын ала жумуштар жүргүзүлгөнү көрүнбөй жатат. Бир эле ушул биздин президентибиз Кытай президентине кайрылып, Кытайга болгон тышкы карызыбыз боюнча, Эксимбанкка карызыбыз боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат деген сөз болду. Андан башка тышкы карыздарыбыз боюнча эч кандай сөз жок болот. Бирок бул деле абдан маанилүү, анткени биздин бюджеттен абдан чоң каражаттар, абдан мындай чоң өлчөмдөгү каражаттар ушул тышкы карыздарды жабуу, обслуживанияга үчүн кетип атат да. Балким биз ушул карыз болгон биздин мындай коллегалар менен сүйлөшсөк, балким алар бизге бир кандайдыр бир жеңилдиктерди беришсе, ошол болгон акча каражатты биз башка нукка, ушул социалдык керектүүлөрдү жапканга акчабыз жетишет деген ойдомун да. Ошон үчүн ушул каржы министрлиги ушул нуктадагы жакшы жумуштарды жүргүзбөй жатат деген ой. Бүгүнкү күндө чынын айтсам, жарандарга өздөрү жардам берип атышат. Колунда бар болгондор, жок болгондорго жардам берип атышат. Бирок бул деле өзүңүз билесиз, бизнесмендер жардам берип атышат. Бирок бизнесмендердин дагы абалы бүгүнкү күндө эми эч ким эч кандай жумушту көрбөй жатат, эч кандай жардамды да күтпөй жатат. Биздин бизнесмендер өзүнө эле мындай кандай десем, ишенген абалдар көп болгон, учурлар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы өзүнө эч кимге ишенбей эле өзүнүн антикризистик пландарын иштеп чыгып кетип атышат да, бизнесмендер өздөрү. Бирок бул антикризисный пландардын бирөөсү бул деген жумуш орундарды кыскартуу маселеси болуп атат. Ошондо жумушсуздук бүгүнкү күндө дагы көп болот деп ойлойм. Ушул маселелерди чындап эле биздин премьер-министрге коюп, ушул кандай пландарыңыздар бар, кандай жумуштарды жүргүзүп атасыздар, кандай бизнесмендерге жардам берип атасыздар. Анткени канча биздин өлкө бизнесмендерге жардам берсе, ошончо бизнесмендер жумуш орундарды түзүп, биздин жарандарыбызга жардам берет экен да. Бири-бирине байланыштуу экен да. Ошон үчүн Наталья Владимировна айтып кеткендей, чындап эле салыктык бир кандай каникулдарды киргизишибиз керек. Ошол эле учурда барыңыздар билесиздер, кредиттер, ар бир үй бүлөдө кредиттер бар. Бир нече кредиттер бар. Ошол маселеси абдан курч турат. Бирок биз канча кайрылсак дагы ушул Улуттук банк канча биздин коммерциялык банктарга кайрылса дагы, алардын деле өздөрүнүн көйгөйлөрү көп. Каржы мындай да бирөөдөн акчаны алып башкага беришет. Ошондон булардын жардамы бизге дагы мындай чектөө да, чекчеги бар. Ошондуктан чындап эле антикризистик программаны көрмөйүнчө биз эчтекени айта албайбыз. Бирок бул антикризистик планга муктаж болуп атабыз. Биздин көптөгөн экономисттер бизге сунуштамаларды киргизип атат, бирок биздин мындай өкмөтүбүз аларды кантип кабыл алуу маселеси бул уже башка маселе. Чоң рахмат. Гүлбарчын айым, мындай суроо берсем болобу сизге? Негизи жакында эле
Жакында эле биз баарыбызга мындай белгилүү болду. Буу менен Европа биримдиги ошо аялдарды жана ошо зомбулукка кабылган кыздарды коргоо үчүн, кризис борборлорду уюштуруу үчүн $200,000 деген каражат бөлдү деген ошо маалымат тарады. Ушул боюнча сизде маалыматыңыз барбы? Ошо программа боюнча да айта кетсеңиз деп. Бул программа жаңыдан гана ишке ашырылып баштап атат. Кыргызстанда азыр кризистик маал, билесиздер, кризистик эмес, карантин маалы. Бул программа жаңыдан ишке ашырылуу процессинде. Мен биздин урматтуу депутат айымдардын сөзүнөн улам, бизнестин ушу карантин учурундагы үй бүлөлүк зомбулук маселесине салымын айтып кетким келет да. Анткени бизнес ошо көпчүлүк учурда батиринин акысынан бошотту. Биздин үй бүлөлүк зомбулуктун жабырлануучулары бар. Карантин маалына чейин баягы квартира ижара акысын арзан сүйлөшүп жайгашылган кыз келиндерибиз бар. 2-ден 3-төн балдары менен дароо ошо ижара акысынан бошотушту. Ошондой эле өздөрүнүн жеке демилгелери менен бизде Facebook баракчасы аябай чоң күч. Ошо кайрылган учурубузда кризистик борборлордун ассоциациясы Элсом биз ачканбыз. Ошо Элсомго ушундай кыйналган баягы үй бүлөлүк зомбулукка кабылган үй бүлөлөр үчүн азык түлүктөрдү, балдар үчүн азыктарды, билесиздер, өтө кымбат турат, жетишсиз. Ушул нерселерди сатып алуу үчүн аз-аздап болсо дагы акча бөлгөн учурлар болду. Биздин кызматкерлер ошо Элсом аркылуу алынган келип түшкөн бизнестен келип түшкөн акчалар чоң салым болду. Анткени азык түлүктөрдү сатып алып, дароо жеткирип жаттык. Бул үй бүлөдөгү баягы уруш талаш маселесин бир топ азайтат, билесиз. Мисалы, Токмокто ошо карантин маал Угулбай калдыбы? Угулбай калды. Белги берип койгойлу. кире албайт. Ошондо Facebook аркылуу биз бизнестен жардам сурадык. Дароо токмоктук бизнесмендер үн кошушуп, ошо ооруканага балдарга тамак жок калган экен, балдар эне сүтү аркылуу, балдар эне сүтү аркылуу эмес, ошо тамак, балдар тамагын жешет экен, дароо ошо кем карчыктарын алып барып берип, ошо биздин кризистик борборлордун ассоциациясында бизнес консультантыбыз бар. Ошо консультантыбыз Тажикстандын Кыргыз Республикасында элчилигине кайрылып, элчилик ооруканадан нары чыгарып кете турган болду да. Демек, бизнестин мындай нарын боюнча бизнести айтсак, нарында дагы абдан чоң бизнес иштерди алып барды. Бизден сурады, кайсы өтө муктаж болгон үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган жалгыз бой энелер кимдер деп бизден тизме сурап, ошо үйлөрүнө, балдарына кийим, азык түлүк жеткирип турган учурлар болду да. Ошон үчүн бизнес үчүн өкмөт тарабынан ушундай кризистик учурда жеңилдиктер каралса, бул ушу зомбулук чыңалуу процессине дагы бизнес жакшы салым кошот эле. Чоң рахмат. Эми ушул программабыздын ушу аяктап калды. Аягында сиз ушул зомбулукка кабылган адамдар кантип ошо жардам ала алат, ошо байланыш телефондорду, контакттарды калтырып өтө аласызбы? Бүгүнкү күндө өкмөт социалдык өнүктүрүү эмгек министрлигинин, ички иштер министрлигинин, медицина, саламаттыкты сактоо министрлигинин ортосунда деген баягы кризистик борборлор менен, бейөкмөт балдарды коргоо уюмдары менен дагы деген ишти жөнөкөйлөштүргөн 112 системасы, 111 телефон чалуу, 103кө чалсаңыздар дагы бүгүнкү күндө биз
биздин бардык психологторубуздун 14 кризистик борбордун тең номерлары берилген. Мына ошо 112-ге чалышса, 102-ге чалышса, 103-кө чалышса, 111-ге чалышса, дароо бизге чыгып атат да. Биз ыкчам жардам көрсөтүп атабыз. Аябай ыраазычылык билдирем 112 кызматына. Биз тараптан кызмат көрсөтүлдүбү ошол аялга ыкчам, аял коопсуздуктабы кайра чалып дагы сурап туруп атышат да. Ушул кызматтарга чалышса, сөзсүз алардын артында биздин дагы байланыш түйүндөрү турат. Сиздердин сайтка дагы жөнөтсөк болот. Facebook бардык маалымат түйүндөрүнө биз мобилдик байланыштарыбыздын баарын таратканбыз. Чоң рахмат талкууга катышып бергениңиздер үчүн. Мен дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн биз үй бүлөлүк зомбулук темасында аны алдын алуу жолдору жөнүндө талкуу уюштурдук. Биз менен чогуу бул Атамекен фракциясынын лидери Айсулуу Мамашева болду. Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко болду жана Кризистик борборлор ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Эми ушун менен негизи бул темага дагы да болсо биз жалпыга маалымдоо каражаттары байма-бай көз салып, кандай гана жаңылыктар болбостон көз салып ошол чалып турабыз. Анда биз бир саамга ушул камераны карап турсак болобу? Биздин оператор азыр ушу тартып алайын деп чечти эле биздичи, чогуу.